Жылдын жаңырышы менен жаңы укук эрежелери күчүнө кирди. 1 январдан тарта буга чейин иштелип кабыл алынган пробация жөнүндө жана мунапыс жөнүндө жаңы мыйзамдар күчүнө кирди. Күчүнө кирген кодекс жана мыйзамдар күч түзүмдөрүнүн ишин өзгөртүп, жарандардын арызын кабыл алуу жана тергөө иштерин жеңилдетип, аны менен катар сотко чейинки жана соттук өндүрүш учурундагы иш аракеттеринин ачык айкындуулугун камсыз кылат. Жаңы жылдан баштап иштеп баштаган укуктук эрежелер тууралуу Актилек Гүлжигит кызынын материалы. Я сейчас захожу под логином, получается, оператора года. Жаңы иштелип чыккан кодекстердин алкагында кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри 1 январдан тарта күчүнө кирди. Бирдиктүү реестр менен көбүнчө Ички иштер министрлиги иштей турган болду. Ошондо эми кылмыш ишин козгоо деген түшүнүк болбойт. Себеби сотко чейинки жараяндар бүт ИИМдин карамагында болуп, кылмыштын квалификациясы кайсыл жерде жасалганы, арыз берүүчү тууралуу маалыматтар жана ишин иликтөөгө алган кызматкердин аты жөнү бардыгы бирдиктүү реестрде камтылып, сотко чейинки амалдар жүргүзүлөт. Мурдагыдай биз кылмыш ишин козгоо жөнүндө токтом чыгарбайбыз, же болбосо кылмыш ишин козгоодон баш тартуу жөнүндө токтом чыгарбайбыз. Бир топ жолу суракка алып атабыз да. Биринчи түшүнүк алабыз. Андан иш козголгондон кийин күбө катары сурайбыз, андан кийин шектүү катары сурайбыз, андан кийин алыпталуучу катары сурайбыз, сотко барганда соттолуучу катары суралып атпайбы. Ал эми жаңы боюнча бизде сотко чейинки өндүрүштө бул шектүү болот, сотко барганда айыпталуучу болот, андан кийин же акталган, же соттолгон болот. Кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри. Биринчиден процессуалдык иш аракеттердин убактысын үнөмдөөгө өбөлгө болот. Ага катар иликтөө жана соттон санкция алуунун мөөнөтүн кыскартат. Кылмыш иликтөө процесстеринин ачык айкындуулугу жана тергөө органдарынын иш аракети боюнча толук маалыматты алып турууга, укуктук статистиканы жүргүзүүгө көмөк болот. Мындан сырткары кылмыш иштеринин жоголушуна бөгөт коюлат. Иш процесстерине ведомстволордун системалык түрдөгү көзөмөлүн, ошондой эле прокурорлордун көзөмөлүн күчөтөт. Бул система сот укук реформасынын негиздеринин бири болот. Тутумга башкы прокуратурадан тартып жаза аткаруу кызматына чейин бардык күч органдары кошулган. Это востребованная реформа. Бул талап кылынган реформа болду. Эң ириде адам укугун коргоого, укуктун үстөмдүгүн жүргүзүүгө багытталган. Эгер реформа толугу менен ишке ашса, түрмөдө айыпсыз отургандар, милиция, прокуратура органдарында тур эмес чечимдер аргандай башаламандыктар болбойт эле. Азыр саясий эрк, каражат жана укуктук негиз бар. Сот реформасын ишке ашырууга ар бирибиз колдон келген жардамыбызды беришибиз керек. Бирдиктүү реестрде жарандардын арызы электрондук түрдө кабыл алынып, ал жаза чектелгенге чейин көзөмөлдө болот. Ошондой эле жаңы кодекстерге ылайык тергөөчү судья институту киргизилип жатат. Мында тергөөчү судья адам кармалгандан тартып камалганга же акталганга чейинки иштердин бардыгын көзөмөлгө алат. Мисалы үчүн ушул кармоонун мыйзамдуулугу, камакка алуунун мыйзамдуулугу, тергөө аракеттери, мисалы үчүн дагы тинтүү, документтерди алып коюу, андан башка да атайын тергөө аракеттери деген бар. Бул жана почтага тиги арест салуу, мүлккө арест салуу, байкоо жүргүзүү, сыртынан билгизбей, бул атайын тергөө аракеттери дейт. Ушунун бардыгына тергөө судьясы контролдукту жүргүзөт да. Жаңы кодекстер аркылуу пробация институту да иштей баштайт. Пробация дегенде мындай түшүнсөк болот. Эгер жаран анча оор эмес кылмыштар менен кармалса, аларга эркинен ажыратуу өкүмү чыгарылбайт. Коомдук иштерди аткаруу же айып пул салуу сыяктуу жазалар каралат. Анча оор эмес кылмыштар билесиңер алынып, алар жоруктар кодексине киргизилген. Эми булар кылмыш болуп саналбайт. Буну да айтышым мүмкүн. Мына мурунку олуттуу эмес, мына жеңил кылмыштарга жазага тартып, түрмөдө отурса, андай толтура. Азыр баягы мурунку велосипед урдаган, телевизор урдаган, ток урдагандарды айып пул салып, алардын бардыгын тарбиялоо иштери жүрөт. Коомдук жана түзөт иштери жүргүзүлөт. Мына айырмасы, эң чоң айырма ушул болот. Эгер тиешелүү органдар мыйзамда көрсөтүлгөн талаптарды кынтыксыз аткарып, алдыга коюлган максатка олуттуу мамиле жасаса, жарандар реформанын алкагындагы өзгөрүүлөрдү кыска убакыттын ичинде сезе баштайт. Жарандарыбыз кээ бир соттук чечимдерге, судьялардын жүрүн турумуна абдан көп наразылыктар бар. Фемиданын кээ бир кызматчылары судьялардын көз карандысыздыгын жоопкерсиздик катары кабыл алып, адилетсиз чечимдерди чыгарган учурлар коомчулукту тургутуп, адамдарды көпчүлүгүн кабатыр кылууда. Мына биз ушундайларга азыр өзгөчө көңүл буруп атабыз. Мен муну айтып атканым,
Буну эми токтоткула. Урматтуу соттор, бир аяосуз күрөш болот, болбой койбойт. Силер кол тийбестикти башкача ойлобогула. Силер мамлекетти, элди ойлогула бардыңар. Эскерте кетсек, сот укук жаатындагы мындай көлөмдүү реформа Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстанда биринчи жолу ишке ашууда. Андыктан башталган иш соңуна чыгарылып, ал сапаттуу болсун деген сунуштар арбын. Актилек Гүлжигит кызы, Самат Асипов, Аскар Улан уулу, Коомдук 1 канал.